Жакында президент бир күндө 2 ГЭС ачты. Мамлекет өнүгүп жатат, мына ишканалар ачылып жатат деп мамлекеттик телеканалдар элге жеткизди. Чын эле бир эмес 2 ГЭСти курганга жетиштик. Биринчиси Сузакта Ала-Тоо ГЭС. Президент Кыргызстана нажал на красную кнопку. В Сузакском районе запустили малую ГЭС Көкарт. Старт ее работе дал Садыр Жапаров. Станция обеспечит электричеством более 10 тысяч жителей. ГЭСтин курулушуна тартылган жалпы инвестициялардын көлөмү 7 миллион 800 миң АКШ долларын түзөт. Бул сумманын жарымы Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы, калган жарымы жеке инвестордун салымы болду. Энергетика министрлигинин пресс-кызматы белгилеп кетти. Ал эми жеке инвестор ким экен деген суроо пайда болду. Минюстан карай койсок, 7 миллион 800 миң доллардын жарымын тапкан Бурханов Азат Арзыбеков чыкты. Бул президенттин досунун баласы экенин далил. Жакында эле Садыр Жапаров досунун мамлекеттик иштерге аралаштырбаймын деген убада берген эле. Арзыбек Бурханов кадр саясатына түздөн түз кийлигишкен, өтө катуу таасир эткен, анан көп маселени ушинтип чечип койгон киши катары жүрөт деп белгилеп атат. Жок, бул эми ушакчылардын эле сөзү. Арзыбек Бурханов бир дагы кадрды магап келип, муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Айтат сөзүнөн кайтат деген элдик сөз эске келди. Кана экинчи президенттин катышуусу менен ачылган ГЭСти карай коелучу. Ал болсо Токтогулда курулду. Ага дагы акчаны Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жана Райфайзен банктан алынган. Буюрса, өлкөнүн энергетика жаатындагы адистери бара-бара такшалып, мол тажрыйба топтоп жатышат. Учурдан пайдаланып, долбоорду ишке ашырууга болгон күч аракетин жумшаган жарандарыбыздын бардыгына ыраазычылыгымды билдире кетейин. А бул ГЭСке миллиондогон доллар акча кошкон жеке инвестор ким экен? Минюст бизге дагы бир белгилүү фамилияны көрсөттү. Зулушев Рыскул Токторалиевич экен. Ошо. Сүрөт жана видеодо мурунку ген прокурор Зулушев Курманкул Токторалиевич эмнеге жүрдү деген суроого жооп. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Президент бир күндө 2 досунун ГЭСтерин ачканына жетишти. Эми Кыргызстан өнүгүп жатат деген бир топ ачылыштарды эстейли. Бишкек Сити капсула эми ал дагы президенттин катышуусу менен. Ээлердин арасында Рустам Жапаров баласынын досу. 2022 жылы Садыр Жапаров 2 ачылган заводко барат. Еврошпал деген Кыргыз темир жолунун мамлекеттик завод болуш керек эле. Бирок эмнегедир Рустам Жапаровдун досуна жана Каныбек Туманбаевдин колунда иштеген Кочкорбек Жуманазаровго өткөн. Ошол күнү балыкчы дагы Модуль Хаус заводко барган. Ал дагы Рустам Жапаровдун досуна жана Кочкорбек Жуманазаровго карайт. Каракол аэропорту курулушу дагы өнүгүп жатабыз деп президент барат. Ал аэропортту тендерсиз Кочкорбек Жуманазаровдун ийниси куруп жүрөт. Асман шаарда деле Рустамдын досунун Модуль хаузу жүрөт. Андан сырткары бекер курулат деген резиденция курулуш үчүн Каныбек Туманбаевга караштуу строй компанияга 77 миллион долларлык Бишкектин жерин карматып коюшту. Ошондо мамлекеттик каналдар элге Кыргызстан өнүгүп жатат деп бийликтегилердин мамлекеттин эсебинен бизнеси өнүгүп жатканын көрсөтүп жатабы? Силер менен Болот Темиров болду. Көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.